Баарыңыздарга жагымдуу маанай. Алдыда тишти агартуунун жолдору жана ошондой эле ооздогу жагымсыз жыттардан арылуу үчүн бир нече пайдалуу кеңештерди сунуштайбыз. Азыркы күндө тишибиздин аппак болушу үчүн түрдүү кымбат баалуу тиш пасталарын пайдаланабыз. Же болбосо ашкана содасынын жардамы менен агартып келебиз. Бирок бул ыкма тиштин эмалин сүрүп жууп жок кылат. Бул көйгөй менен оңой күрөшүүнүн жолу бар. Сиздер үчүн тишти агартуунун өзгөчө ыкмаларын сунуштасак. Оңой, тез жана пайдалуу. Ал үчүн күндөгүдөй тишиңизди жууңуз. Тишиңизди жууп бүткөндөн кийин 1-2 тамчы чай дарагынын майын алып, тамызып тишиңизди экинчи ирет кайрадан жууп чыгыңыз. Андан соң тишиңизди суу менен чайкап жууп чыкканда тиш пастаңыз канчалык тишиңизди таза жуубаганын байкай аласыз. Бул ыкманы жумасына 2-3 ирет жасап туруңуз. Ар дайым колдонуп турсаңыз тишиңиздин агарганын жана жагымсыз жыттардан арылганын байкайсыз. Жогоруда аталган майды дарыканалардан алсаңыз болот. Жана да баасы өтө кымбат эмес. Тишти агартуунун дагы бир жолу пастаңызга лимондун ширесинен 2 тамчы кошсоңуз жетиштүү. Тишти агартып гана койбой, кызыл ээктин канашы менен оорусун басат. Ал эми жемиштерден ала турган болсо, кулпунай тишти агартуучу эң мыкты каражаттардын бири болуп саналат. Бул жемиштин мөмөсү менен тишиңизди сүртүңүз. Жаңы сыгылган ширеси менен ооз көңдөйүңүздү чайкаңыз. Ошондой эле коюу масса кылып безип, аны тиш пастасынын ордуна колдонуңуз. Кулпунайдын курамындагы өсүмдүк кислотасынын эсебинен тишиңиз агарат.